Жакынкы күндөр бардыгыбыз ушул өзүбүздүн округдарга барып, жана ошондой эле элдерибиз менен жолугуп келдик да бардыгыбыз. Кыргызстан боюнча эле кыдырган депутаттар болду, жана ошондой эле элден кабар алып келдик биз дагы. Ошонун катарында мен айтып кетейин. Алмаз Акынжанович, Сверлов району боюнча, мына БЧК боюнча жумуш башталган боюнча биздин жакын күндөрү биздин депутатыбыз Шалибек Карыбекович барып, ошол жерге бетон таштаган боюнча bir kürek lopatkası менен bir çelek beton менен калып кетти. Бул не деген нерсе? Көргөзмөгө жасаптыр дагы ошол боюнча калып кетти. Ал жерге 25 миллион бөлүнүптүр. Ошону көзөмөлгө алып койсоңуз. Мен да эл менен жолугушка чогуу барганда Сверлов районунда ушуну элдер аябай айтышты. Жана ошондой эле экинчи маселе боюнча Ош шаарында Чапалак айыл өкмөтүнүн Озгур айылында 87 гектар боюнча biz ошол жерде жергиликтүү бийлик менен чогуу бардык. Чындыгында ал жерде 1994 жылдан баштап жүздөгөн элибиз ошол жерден өзүнүн үлүшүнө налогун төлөп, жана ошондой эле соцмолтун төлөп ушул күнгө чейин келип жатыптыр. Жана ошондой эле 2016 жылы биздин бир шылуун чыгып ошол жерди сатып алыптыр. Кайра эле ошол жерди алып элдерге чек кылып берем деп ушул күндө жатыптыр да. Ошол өтө чоң бир көйгөйгө айланып келе жатат да. Шаар менен ошол райондун ортосунда талашка түшкөн жер. Ошол жерге мен протокол тапшырма берем. Биздин ушул аткаруу бийлиги жана ошондой эле ушуну комиссиону барып текшерсеңиздер, укук коргоо органдары менен эмненин негизинде берилип кеткен, гипроземдин негизинде берилип кеткен деп жатат. Мына кече жакында деле ушул гипрозем Ош шаар боюнча дагы бир-эки жерлерди берип коюп, азыркы күндө туура эмес берип коюп, азыркы күндө шаардын вице-мэри жана ошондой эле мэрдин кеңешчиси жумуштан кетип отурат да. Ошого мен протокол тапшырып берем. Ош шаары Жапалак айыл өкмөтү Озгур айылындагы 87 гектар боюнча өтө катуу текшерип, комиссия аягына чыгарып, эл тарапка адилеттүү карап чечип беришиңиздерди мен суранам. Жана ошондой эле Ош шаарында таза суу боюнча өкмөт дагы карап коюшубуз керек. Урматтуу Алмаз Акынжанович, ошону карап койсоңуздар. Айтып барсаңыз сиз дагы Акылбек Сөмүшкө. Ош шаарынын таза суу боюнча быйыл жергиликтүү бийлик чечилет деп жатат. Ошол так чечилеби, чечилбейби? Өкмөт өзүнүн позициясын билдирсинчи. Качан Ош шаарында ушул жамгыр жааганда же катуу шамал болгондо эле бизде ылай суу ичип калышат, таза суу жок болуп. Мындай болбойт. Жана ошондой эле ушунга чейин көтөрүп келген Ош шаарында бардык бала бакча, мектептер 70%-ын жогорусу быйыл бүтсүн бардыгы.